Ой таза болсун, ой таза болсо, ал сөзгө баягы таасир этет. Сөзүбүз жакшы чыкса, жаныбыздагы адамга, айлана тегерегибизге жарыгыбызды жакшы чача алабыз. Көзүбүз, жүзүбүз бардыгы айтор ошол ой аркылуу тазаланат. Анан дагы Каражаак акын Калгакиевдин мындай бир сабы ар дайым эсимде да. Таза болсо жүрөгүң туш, тарабың даңгыр жол деп. Демек биз ички дүйнөнүн тазалыгы, жүрөктүн тынчтыгы, деги эле идеалдуу таң, бир нече багытта биз сөз кылалы деп студиябызга конок чакырдык. Сиздер буга чейин биз менен болуп келаткан болсоңуздар, анда ким экенин билесиздер. Тайдзе йога цигун чебери, психолог Шерин Исқақова. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутман таңыз менен. Жакшы, Кош келипсиз. Рахмат. Кутман таңыздар менен. Биз бүгүн таң жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Сиз үчүн эң идеалдуу таң? Эң идеалдуу таң бул күнүгө эле идеалдуу. Анткени жакшы маанай менен ойгонсок, бул ошол күнүбүз бүт эле идеалдуу болот. Анан күнүгө ошондой маанайды адат кылып алсак, бул жашообуз бүт эле идеалдуу болчу дейт деп ойлойм. Мисалы, сиз кайсыл адатты аткарбай койсоңуз, мындай күнүңүз окшошпой калгандай сезилет? Мен өзүмдүн ички дүйнөмдүн гигиенасына көңүл бөлбөй койгондо, мен өзүмдү оор сезе баштайм. Анан ошол эртең менен турганда эле сүкүттөн баштаганга аракет кылам. 15-10 мүнөт ошол сүкүттү жасап койгондон кийин жан дүйнөм тынчтанып, гармонияга келип, анан ошол бир күнгө жетет. Эми биз бүгүн баягы жалпы көрөрмандарга бере турган кеңешибизди баштайлы. Цигун боюнча кеп кылабыз, Цигун, тайцзи, йога. Адамдын оюна тийгизген таасири, ашыкча ойлордон арылуу, жана санаа таштандыларын таштап салуу, ошолорду четке сүрүп чыгаруу, бул искусстволор ошол нерселерге кандай таасир этет? Бул 3 искусствонун негизинде биздин тармакта сүкүт турат. Анан ошол сүкүттү туура пайдаланганды үйрөнгөндө сүкүттүү абал болот. Ошол сүкүттү колдонгондо анан йоганы жасаганда, цигунду жасаганда, тайзини жасаганда ошо сүкүттүү абалга ошо кыймыл аркылуу дагы сүңгүп кетсе болот. Анан булардын баары биздин энергияны тазалаган машыгуулар, көнүгүүлөр. Анан ошоларды күнүгө кайталап жасай берсек эле, ошо энергиябыз күчтөнүп, энергиябыз тазаланып, маанайыбыз көтөрүлүп, ошо тазаланууга жакшы жардам берет. Анан ден соолукту чыңдайт ар тараптуу. Тайдзе, цигун, йоганын кереметин канча убакыттан кийин сезип баштайбыз? Мисалы, дароо эле сезе албаган учур болот го. Биринчи ошол сүкүттүн даамын татышыбыз керек. Себеби сүкүттү күнүгө аткарып баштаганыбызда, аны адатка айландырганда, анан биз күнүгө адамга 40 миңден 60 миңге чейин ой келип кетсе, ошолорду ооздуктаганды үйрөнөбүз. Ойлорубуз чачыранды, чаржыйт болгон үчүн биз чарчай беребиз да. Жан дүйнөбүздө тынчтык жок болот. Биз ошо сүкүттү колдонгондо, анан ойлорубуз агымы азайганда, агымы жайлаганда, анан биздин жан дүйнөбүздө өзгөрүүлөр боло баштайт. Жөнөкөйлөштүрүп эми айталы, телекөрүүчүбүз эртең менен ойгонду, суу ичти, анан сүкүткө отуруш керек. Жол жоболорун айтып өтүңүз. Сүкүткө туура отурганды үйрөнүш керек. Дене дайыма бизге өзүбүздү унутуп жашаганда чыңалуу абалында болот. Ошол чыңалууну кетиришибиз керек. Дайыма биз денебизди бошоңдотуп, расслабленный алып жүргөндө адат кылганда, биздин психикабыз дагы расслабленный болот. Анан биздин психикабыз эгер ойлордун агымына кечке информация алабыз, киргизе беребиз, ошолордун басымында басылып калган болсо, анда чыңалып жүргөнүбүздү өзүбүз унутуп калабыз да, байкабай калабыз, аңдабай калабыз, сезбей калабыз. Анан ошолорду аңдап сезүү керек. Биздин эмоционалдык абалыбыз кандай, биздин психологиялык абалыбыз кандай болот, жан дүйнөбүздө эмне болот, бүт баарын ошо иретке келтиришибиз керек, иргешибиз керек. Бул ички илим. Ички илим. Таза бөлмөдө кандай орундукта отуруш керек, кандай? Эми жерге отура алгандар жерге отуруп жасаса болот, жерге отура албагандар мындай диванга отуруп, стулга отуруп деле жасаса болот. Канча убакытка созулуш керек?
аз дегенде 5-10-15 мүнөттөн башташ керек, анан көбөйтө бериш керек. Ол өзүбүздү байкоо жүргүзүп отуруп, ички жан дүйнөбүздө кандай өзгөрүүлөр болуп атат, анан ошол медитативдүү абал деген тынчтык, жымжырттык, бир балкыган абал болот. Ошону даамын татып алсак, нектарлуу даамын. Ошондо анан аны көбөйтө берсек болот. Анан ошонун баарын дал азыр ушул учурга алып келгенди жашашыбыз керек, алып келишибиз керек да. Дал азыр ушул учур здесь и сейчаста ошол медитативдүү абалды карманып жашаганды үйрөнүп алган болсок, бул биз эч ким менен урушкубуз келбейт, эч ким менен конфликтке баргыбыз келбейт. Болгону адам өзүнүн негизи сүйүү болгондуктан ошол сүйүүнү жүрөгүндө сезип, ошол сүйүүсү менен бөлүшүп, ошол бакыты менен бөлүшүп, жыргал тынчтыгы менен бөлүшүп жашайт. Сүкүт жасаш керек, сүкүткө отуруш керек деп атпайбызбы? Бирок адамдын ички даярдыгы керек го буга. Кандай адам даяр болот буга? Эми буга эгер жан дүйнөсүндө тынчтык издеп жүргөн адамдар көбүнчө ошо сүкүттөн башташат деп ойлойм. Мен өзүм деле ошондой болгом, анткени 30 жашымда мен сүкүт жөнүндө түшүнүгүм жок эле, йога, цигун, тайцзи жөнүндө эч түшүнүгүм жок эле, руханий жол жөнүндө түшүнүгүм жок эле. Анан эле жан дүйнөмдө бир тостоп болоң башталып, кыйналган учурларым болду. Анан өзүмдү өзүм түшүнгүм келип эле, мындай жол издей баштайт экенсиң, тынчтыктын жолун. Анан барып ошол өзүңдүн нуруңду тапканга аракет кылат экенсиң. Ошо ички потенциалың тынчтык бербегенде, ышык жөндөм таланттарың бул ошол ички багытыңа бурулат экенсиң, каалайсыңбы, каалабайсыңбы. Анан Кудайга шүгүр, азыр менин устаттарым бар, руханий устаттарым, Макен Исаков, жана Медер Бишкек устаттарыбыз ушул бизди тайцзи, цигун, йога, медитация өнөрлөрүнө үйрөткөн устаттарыбызга ыраазычылык айтам. Көп адамды тарбиялап келатышат, көп адамга өзүнүн өнөрлөрүн үйрөтүп келатышат. Жан дүйнөлөрдүн гигиенасын туура алып жүргөнгө, өзүбүздү ошо гармонияга алып келгенге бул сонун өнөрлөр экен. Рахмат айтам. Башым дейт, таажым кылам. Ыраазычылык айтуу дагы жүрөккө тынчтык алып келет, ооба. Жакшы. Эми биз телекөрүүчүлөрүбүзгө сөз бергенбиз, Ооба. Бир аз кыймыл көрсөтөбүз деп. Азыр мен тайцзи көнүгүүсүнөн бир аз көнүгүү көрсөтсөм, бул кол менен эле жасала турган көнүгүү. Бул азыр оң колду мындай алып чыгабыз. Барыбыз эле. Алдыраак чыгып алалы кичине. Оң колду алып чыгып, оң кол где-то мурундун тушунда болуш керек. Үлгүрөөк болуш керек экен да. Колдор биягы мындай өтө чыңалбаган, жеңил. Эми ушу менен жапайы жылкынын жалын сылоо дегендей кылып сылап түшөбүз. Корпусту 45 градус бурабыз. Эмнеге жапайы жылкы? Бул Кытай искусстволорунун баары тең жаратылыш менен байланышкандыктан, бул жапайы жылкынын жалын сылоо биз өзүбүздүн ошо жапайы жылкыдай ооздукталбаган ойлорубуздун агымын азайтканга ушундай жай кыймылдардан баштайбыз. Мунун баары жөнөкөй кыймылдар эмес. Мунун баары психофизикабызды өзгөртө турган көнүгүүлөр. Азыр ушуну эми экинчи колубузду жасап коелу. Себеби баланс болуш керек. Ушундай жай кыймылдарды жасап отуруп эле адам өзүнүн ички тынчтыгына келсе болот. Чоң устатыбыз, улуу устатыбыз Макен Исаков тайцзи жөнүндө бир китеби бар эле. Биринчи китеби. Азыр ошону экинчи басымын Россияда окуучулар чыгарган экен. Жардамдашып агайганан эми ошол китептин аталышы мынтип аталыптыр. К осознанности через движение деп. Аң сезимдүүлүккө кыймыл аркылуу келгенге методдор жазган да агай. Азыр эми эки колду кошобуз. Эки кол чогуу иштейт. Анан тип чыканактын ичине сылап түшөбүз. Ушинтип жеңилден баштап анан татаалдарын өтө баштайбыз. Так. Бул ошол адамдын
ички диним психоэмоционалдык абалын баланска алып келгенге, гармонияга алып келгенге көнүгүүлөр, анан буга еще бутту кошобуз, анан ден соолукка дагы аябай пайда. Муундар кандай иштеп атканын карасаңыздар. Эгерде адамдын ою чаржайт болсо, мындай көнүгүүлөрдөн сөзсүз адашат. Адашат. Анан бул эме тайцзи медитация в движении деп коет да. Кыймылдын медитациясы. Кыймыл учурундагы медитация. Кыймыл учурундагы сүкүт деп койсок болот. Анткени ушуларды биз концентрациябыз менен, байкоочулук менен жай жасап отуруп, эгер оюбуз башка жака учуп кеткен болсо, мунубуз мындай адашып кетет да. А муну жасоо ылдамдыгы дагы мааниге да. Өтө маанилүү. Анткени могул йога деле, цигун деле, тайцзи деле дем алуу көнүгүүлөрү болгон үчүн, медитативдүү көнүгүүлөр болгон үчүн буларды өтө жай жасашыбыз керек. Биздин ойлорубуз жанагы аттай болуп катуу жүгүрүп жүрө берткен да. Эми улам чаржийт болуп элечи. Биз аны ошо ооздуктап атпайбызбы? Ооба. Анан ушул жай кыймылдардын мааниси өтө чоң да. Ооба. Акырын жай нерселер өтө мындай маанилүү, Биз баягы Кытай кинолорун көрүп, могул кыймылдарды жасаса эле жалаң мушташка согушка колдонулган ыкмаларды колдонуп негизи бул тайцзи бүт ошол чыгыш өнөрүндөгү карате, джиу-джитсу ошондой сырткы стилдердин ички багыты да. Бул дагы ошол чыгыш мушташ өнөрлөрүнүн эң маңыздуу тамыры болуп саналат. Анткени бул дагы мушташ өнөрү. Кытайда чоң чеберлер бар. Алар ошо энергиясын башкарып, анан ушул турган боюнча эле ушул кыймыл менен эле мынтип урганда, энергиясын жибергенде 10 метр учуп кетет. Ошондой бул эме да. Боевое искусство эле. Ушул кыймылдар деле, мисалы, жасоо техникасы деле абдан бир мааниге ээ, анткени ушул ар бир манжанын, ар бир могул жердеги булчуңдардын өзүнүн аткара турган ушул учурда кызматы бар. Ооба, анткени биз эми Кытайдагы улуу чеберлерге жетпесек да, биз ден соолугубуз үчүн, өзүбүздүн ички гармониябыз үчүн буларды колдонобуз медицина тармагына, эми чыгыш медицинасы боюнчачы. Анан мисалга ушул эле көнүгүүнү жасап атпайбызбы мынтипчи? Ушуну жасап атканда ар бир манжабыздан, денебизден биздин меридиандар жүрөт, энергетический. Энергия агып турган. Кирлиан деген фотограф ошол эме фотоаппарат ойлоп таап, эме фотограф эмес, ал ученый. Ошол менен ушул энергиянын жолдорун, энергия жүргөн жолдорду, меридиандарды далилдеп чыкканда, анан ошол биз ушул жай кыймылдар жасап отуруп, ушул колубуздун учунан, колубуздан өткөн эме меридиандар менен биз ички органдарыбызды дагы массаждайбыз энергетически. Ошодон биздин ден соолук да чыңдала баштайт. Көп учурда биздин теле көрүүчүлөрүбүз ылдам чуркаганды, ылдам басканды мындай жактырат го. Көбүнчө мындай жай абалга келүү татаал болуш керек, сөз. Буга эрк керек, дисциплина керек, чыдамкайлык керек, көтөрүмдүүлүк керек. Анан өзүбүздү ошо тарбиялашыбыз керек. Булар болбосо биз ички илимибизди тааный албайбыз. Сизге ыраазычылык билдирели. Таңерте кыйын аракет менен кошо туура эле кылып атасыз. Бул ыраазычылык биздин мектепте. Бар болуңуз анда. Урматтуу, рахмат. урматтуу теле көрүүчүлөр, мына ушул жогоруда эжекебиз көргөзгөн көнүгүүлөрдүн баардыгын жасоо ар бирибиздин ден соолугубузга гана камкордук экендигин дагы бир жолу айталы. Сөзсүз түрдө ой тазартууга, ойду жакшы багытта калыптандырууга ар бирибиз аракет кылалы. Чынында Ширин эжекебиздин жанынан биз ар дайым тынчтыкты сезебиз. Ошол 10 мүнөт аралыгында экран артында биздин теле көрүүчүлөрүбүзгө дагы ошондой сезимди тартуулай алган болсок, анда биз кубанычта болобуз. Андыктан күнүңүздөр жагымдуу маанайдуу улансын, жан дүйнөңүздөрдө тынчтык болсун.